Урматтуу жыйындын катышуулары. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы болуп дайындалганыма 6 айдын жүзү болду. Ал эми Кыргыз Республикасынын судьяларынын 12-чи курултай болуп өткөнүнө 5 ай болуп калды. Ушул убакыттын ичинде аткарылган иш-аракеттер жана көйгөйлөр тууралуу отчет эмес, маалымат берип коюуну туура көрдүм. Сот тутуму реформаларга муктаждыгы көп жылдар бою айтылып келсе дагы, бул багытта реалдуу кадамдар жасалган эмес. Сөздөн ишке өтүү убагы келип, коомчулугубуздун талабына ылайык, урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун колдоосу менен реформанын алгачкы 3 этабы ишке аша баштады. Сот реформасынын биринчи этабы бул, баарыңыздарга белгилүү болгондой, судьялардын айлык маянасы 100%га көтөрүлдү. Кыргыз Республикасы эгемендүү мамлекет болуп келе жаткандан бери эле соттордун көз карандысыздыгы үчүн айлыктарынын көбөйтүлүшү керек экендиги мамлекеттик деңгээлде байма-бай айтылып, бирок иш жүзүндө айтылган сөз боюнча кала берген. Ооба, мамлекетибиздин казынасы бош, элдин жашоосу оор абалда турганына жана көптөгөн сын пикирлерге карабастан сот адилеттүүлүгүн орнотуу максатында судьялардын эмгек маяналарынын көбөйтүлгөндүгү сот реформасынын негиздүү кадамдарынын бири болгондугун эч ким тана албайт. Бул сот реформасынын биринчи кадамы Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевдун чечкиндүүлүгүнүн натыйжасында болду десек, жаңылышпайбыз. Бул кошомат түрүндө айтылган сөз эмес, бул факт. Ушул жылдын 1 августунан баштап сот тутумда иштеген кызматчылардын дагы айлык маяналары көбөйтүлдү. Алардын айлыктары мурда 5.000, 7.000 же болбосо 10.000 болуп келген болсо, азыркы күндө бир кыйла көтөрүлдү. Албетте, бир гана соттордун эмгек акыларын көбөйтүү менен акыйкаттуулукка жетишүү мүмкүн эмес экендигин турмуштун тажрыйбасы көрсөтүп жатат. Мен бардык сотторду айткым келбейт, бирок арасында, урматтуу коллегалар, бирок арасында көздөрү тумандап, карапайым элдин чөнтөгүнө кол салып, дүнүйөгө көзүн арткан ыплас соттор да жок эмес. Ошондуктан мындай соттордун жоопкерчиликтерин күчөтүп, тез аранын ичинде арылышыбыз керек. Сот реформасынын экинчи этабы бул сотторду которуу, ротациялоо. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык 72 жергиликтүү район, областтардын судьялары атайын түзүлгөн комиссиянын сунушуна ылайык башка жергиликтүү сотторго которулду. Так айтканда 312 жергиликтүү судьялар ротацияланды. Жогоруда аталган 7 областтын 72 жергиликтүү сотторунун 90%-ын түзгөн 64 сотуна барып, жеринен абалдары менен таанышып келдим. Алыскы тоолуу 7 районун жана 1 шаардын сотторуна ар кандай шартка байланыштуу өзүнчө программа менен кийинчерээк барууну чечтим. Ротацияланган судьялардын басымдуу көпчүлүгү сот реформасынын бул кадамын туура түшүнүү менен кабыл алып жатышкандыктарына күбө болдум.